Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз. Мен бул спортту кичинекей кезимден баштап эле баштагам. 7-класста кыргыз күрөшү менен күрөшүп, ошо бул кызууга айылдагы Чыңгыз деген агайыбыз ошо чоң салым кошкон, 2 жакка чыгарып. Андан кийин шаарга келип, ушу келечектин спорт клубуна келип, ошол спорт клубунан машыгып, ушундай даражага жеттим. Бул жакта тренер Бобеков Тотошев агайым болот. Андан кийин тренер Бобекул Ислам, Бобекул Бакыт агай ушул агайлардын ушу даражага жеткизди. Ошол агайларга мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул ушу колледждин алдында балдар менен урушуп, ошол жерден мен урушуп аткан жеримен ошо байкемдин көрүп калып, сенин ушу күчүңдү көчөдөн чыгарыңчы, залдан чыгарың, залга алып барат. Ошол залда тренировка кылып, 1 ай болгондон кийин мен бойго чыгам дейм сразу эле. Бирок ал жака чыкканда утулуп калам. Чемпионат Кыргызстан өтөт панкратион боюнча. Ал жака чыгып утулуп калам. Бирок мен ошо утулганыма мындай өзүм ыраазы болдум. Анткени ал мага эме болду, түрткү болду да кайрачы. Уже кайра келип талкпай эмгек кылып, ушул жетишкендикке жетишип отурам. Бул эң биринчи жеңишим. Чемпионат республика рукопашный бой өткөн. Ошол жерден 2-чи орун болуп калгам. Андан кийин международный турнир өткөн Таласта, Талас областында. Аерден 2-чи орун болуп калгам. Ошолордон баштап анан чоң турнирлерге чыга баштадым. ВЭФ деген азыр Кыргызстанда таанымал болот. Ошого чыгып международный акта өткөн турнир Токмокто. Актан биринчиликти алгам. Андан Батырбашы деген уюм болгон, ага чыккам. Андан кичине утулуу ызасын тартып калгам. Андан EFC деген турнир чыгып, 2020-жылдын 28 ноябрында өткөн. Анда деген ушу EFC деген поястын алгам. Мында деген кругой окот, ошондой мушташканбыз, 4 бой өткөзүп алгам. Атенем башында күрөштө жүргөндө кичине көңүл эметчи, көңүл коюшчу да. Күрөшөт, тияка барат, бияка барат депчи. Мен ушу бойго чыгып жүргөн убактан бери мына бир да жолу бойго баратымды айтчу эмесмин, жалаң күрөшкө баратымды айтчым. Анан жеңиш, эгер жеңилип калсам аны айтчу эмесмин. Качан жеңишке жеткен анан чалып айтчым, мен ушундай бойдон алдым, месте алдым депчи. Азыркы учурда апам каршы, атам каршы эмес. Анан апам ошо Белоруссияга кетип атканда эмнеге каршы болгон жок, мен ошо эметтим. Апам өзү түшүнө кириптир. Түшүнө кирип, сен ушундай көк медаль тагынып турган экенсиң деп. Анан ошондон кийин мен 2 күндөн кийин айттым, апам ушундай Белоруссияга кетип аткан депчи. Анан десем, мен сен түшүмө киргиң эле, мейли барып келе, каршы эмесмин деди. Ошол эми Белоруссияга барып алып келгендеги медаль эмелер көргөзсөңүздөр. Могу медаль менен утуктум. Ушул эко. Буга эметишкенин, буну ушул спортко алып келгенден кийин кичине көңүлүм качты, үйдөгүлөрчү. Өзүлөрү кичине колдоо көрсөт. Бул жерде биринчи ата-эненин эмеси болуш керек экен, колдоосу болуш керек экен, үйдөгүлөрдүнчү. Ошондон кийин жакта биз Кыргызстан ичинде эле урушуп жүрө берип, мындай чет жакка чыкканда кичине кыйынчылык болуп калат экен. Алар деген башка жакта сборлор өтүп келишет экен. Бизде андай сборго өтө турган эме жок, условия жок да негизичи. Эми ал жакта Россиянын вид спорту болгону менен Россияда жакшы ишет экен да бизге караганда. Биз буга дагы көп тажрыйба алып, көп эметиш керек, тренировка кылып.
ашыгыш керек да. Бул спортко биринчи колдоо болуш керек. Спортчу болуп чыгам десең мындай финансы жактан бир аз кыйналып каласың. Ошо финансы жакты кичине көтөрүш керек. Спонсор табыш керек. Ошо спонсор болсо чыгасың, анан акча жактан кичине кыйналып калабыз да. Мисалы чет мамлекетке барганда силердин немеңер кандай болду? Продуктуңар, жата турган жериңерге, машинаңыздар? Бул немеге Европа болгонго жараша мындай чоң эле суммада акча сурап калат экен. Алган билет, тамак аш, жатакана, билетти өз агайлар алып беришет. Анан тамак аш, жатакана өзүнөн чыгып калат. Ал жака бир 40 000 50 000 акча кетип калат да. Ошо менен салыштырмалуу Өзбекстанга барып келбеңерби? Экөөнүн разницасы кандай болду? Өзбекстанга биз өзүбүз жаныбыздан кеткенбиз, андан арычы. Анда да бир 15-20 000 сом менен кеткем. Ошол жеткен Өзбекстанга. Өзбекстанга барганда кичине аяктан эмес жатаканасын өзлөрү кылып кичине оңойрок болгон да. Ушу мен чемпионатка даярданып баштаган учурдан баштап, ушу өзүмдүн өмүмдү классташ балдарын кичине спонсорлук кылып, бир жерден тамагга отоюм алып беришкен, 15 күндүк кылып. Ошол болсо да бир аз жардам берди. Ошо мен артында жүргөм, ушу классташ балдарын көп чуркап жүрөт. Мен ошолорго ыраазычылык билдиришим керек. Ушундай эле айыл Жалал облус Токтогул районунун Үштерек айыл өкмөтүнө чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай эле Токтогул район акимчиликтерине чоң ыраазычылык билдирем. Ушу Беларусьтага кетип аткан учурда бир аз болсо да өзүлөрүнүн жардамын аябай колдон келишинче жардам беришти. Ушу Москвада иштеп жүргөн ушу Шербай деген байкебиз бар. Ал да болсо кичине өзүнүн салымын кошуп, ушундай инибиз чыгып атыптыр деп көтөрмөлөп, өзүнүн жардамын аябай болгон жардамын көрсөттү. Мен ошолорго чоң ыраазычылыгымды билдирем.